Assalamu alaikum, машина кейжі каналының көрушілері жана жазылчылары. Кутман күнүңүздөр менен Ош шаарында Жапалакуна базарындабыз. 25 февраль 2024 жыл апта күнгө жекшемби. Аралаш түрдө унааларды көрсөтөбүз. Биринчи көбүнчөсү оң рулдууларды тарта кетебиз. Андан кийин ошо жолубузга кандай унаалар чыкса тарта беребиз. Көбүнчөсү Honda Fit унааларынан баштайбыз. Fit сиздерден бе? Канча болуп атат экен? 750 миң сом, 2010 1.3 Honda Fit 2. Так, Россия же неме? Армения экен. Гибрид. Анда Армения болсо жакшы, чирик жерлери болбойт. Гибрид болсо андан беш бетер жакшы дегендей үнөмдүү жүрөт да. Круиз контроль бар, электро күзгүлөр, эко режимдери которуу. 130 миң километр чуркаган экен. Заводской чыканак тирегичи бар. Газерс япон көзүнүн оригинал монитору. Жакшы. Кайсыл берки степта сизден бе? Калы канча деп атасыз? 11.500 доллар ушул. Honda Step вагон 2012 2.4 Spada окшойт, анда Spada экен. Булдагы Армения. Планшет монитор. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө персоналдуу чыканак тирегичи. Көрүнүшү жакшы, бирок 4 дөңгөлөктөн кышкы протекторлор жакшы абалда. Ачкысыз кирүү бар. Баскычы бир аймактуу климат. Анан мында неси жакшы, бул 3-чү мында аркы 2 капталынан тең эшиктери ачылат. Ушул Fit бе? 740 миң бе? Honda Fit, бул да Армения номеринде. Бул эми 3-чү муундагы. Алдынан сонарлары бар. Бул да гибрид экен. 740 миң бе? Жок, бул 840, деме 80 миң. 880 миң. Болду. 880 миң, а? Монитору бар. Бир аймактуу климатта, телефондорун көрсөттүк. Азыр ОЗ2-де айтып коеюнчу анда. Жакшы көрүнбөй калса 551 26 01 26 номеринде ачкысыз кирүү бар. Арменияныкы экен бул дагы номеринде. Бул 740 миң келди. Бул Fit рестайлинг, стоптор, оригинал өзүнүн куюлган дистеринде. 1.5 руль заводской кожада, чыканак тирегичи бар. 2003 Кыргызстандын номеринде экен. Так. Да жүрөрсөк, Армения номеринде дагы бир Fit 2006 1.5. Баасы канча болду экен? Баасы канча болуп калды Fit'тин? Алейкум ассалам. 760 миң кеми бар. Планшет монитор коюлган, бир аймактуу климатта. Так, бул жагында рестайл стоптор, ошо лампочкасы да бул жеринде аркага салганда светодиодтуу экен. Мындай коюлган дистерде линза коюлган фараларында линза дейт. Азыр көрөлчү. Мынакей. Линза да экен. Көрүңүздөр. Ушундай койсо да болот. Жакшы болду. Болду. Ушул биздин мынакей тааныгандар. Көрүп коюңуздар, ушундай көрсөтүп коеюн. Салам алейкум. Болду. Комментарийге салам деп коюңуздар. Fitçilerden mi? İçinde oturup da ya. Kança buluyor eкен? 650 kemi var. 650 миң кеми бар дейді. Заводской туманниктерде
Так, обвестер бар екен, бірақ қапталында жоқ екен да. 2003-13 Қырғызстанның номерінде. Жүрер әлі. Көрерім, не машта бардыңыз? Берге де бардыңыз. Жүрер әлі. Сілерден бі? Фитті қаншада отасығар? 700? 700 мың сом. Қырғызстан номерінде обвестері бар, туманниктерде 2003-15. Жақшылар үшін болып қалады деп біз негізі. Жақшы. Машина кетіш канал. Дағы бұл жақта тұрады. Катализаторы бар дейді. 870 мың сом. Машина кейджі. Так, бұл жақта Honda Jazz екінші мұндағы 2009 1.4 вариатор екен, механика екен. Обвестерде 650 мың сом. Қырғызстан номерінде. Airwaps'лерде емес пе? Қанша олады? 650 мың сом кеми бар. 2005-15. 650 мың сом. Чықанақ тірегічі бар. Дөңгелектері қышқы. Арзанда российский номерде фиттер біраз азырақ болып қалады. Алдызда жолып баядады. Негізі. Виштің басын сұрақ көрейінші. 2003. Ассаламу алейкум. Басы қанша олады? 680 мың сом. Монитор бар. Анна Россия темір номерінде фит 2003 410 мың сом. Өзі Россияның номеріндегілер біраз емес, мұндай қарағанда жақшылы арзан болады. Mazda Demio, бұл да Россияның номерінде 2002-15 жақшы, 360 мың сом. Заводской чықанақ тірегіші бар. Анан Honda бұл Fit екен, Honda Fit американец 2012-15. Коробка автомат, вариатор емес, таза автомат болып бұларға. Жасынан коробка. $9200. $9200. Планшет монитор қойылған, 4 айнектен электро көтерішті, электро күзгілер, G-улус менен қошо, анан круиз контроль бар. Шындай көрінішті. Дағы американистердің біраз айырмашылығы жаздардан көріп. Бұлар 10-15 сантиметрге ұзынырақ келеді жаздан. Так. Фитті көрсетейін. Россия темір номерінде 2001 13 480 мың сом.
Fit менен эле бүтүрбөйбүз, Кудай буйруса, башка мыналарда тартабыз. Мырс канча деп атасыңар? 420 миң сом. 210 кузов, E-класс, элеганс. Алдынан да сонарлар бар, фара омывательдер. 1999 3.2 автомат. Есім байланыш номері. 420 миң сом. Bir аймактуу климатта, антизанос. Кыргызстан номеринде. Toyota Yaris'и сурап көрөлү, жок баасы жазылып турат, жакшы. 2009, кыймылдатыштын көлөмү 1 куб, механика 600 миң сом кеми бар. Honda CR-V 2, sol rul 2003, европеец, кыймылдатыштын көлөмү 2 куб, 770 миң сом. Коробка механика экен. 4 дөңгөлөк тең кышкы. Bunun bası жазылып турат экен. Мерс канча болуп атат экен? Эси жок. Басы жазылып атыр. Ичиндеги эси десем, ал эмес экен. Так, бул жерде Honda Accord. 2000 жыл чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 480 миң сом, оң руль. Toyota Corolla 2005 1.6 автомат кен, автомат 620 миң сом. Жақта Toyota Avensis 1 универсал 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, турбина бар, 320 миң сом. Коробка механика. На Mercedes-Benz 210 кузов, E-класс. 2000 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, газ, бензин, 390 миң сом. Коробка автомат. Шаштык кетпейт. Эми азыр бир аз базардан кайтканча көрсөтүп коер эле. Toyota Camry'da. Camry канча болуп атат экен? 700 миң. Sol rul 700 миң сом. 2004, 2.4. Gaz, benzin. Эми кайтып аткан мыналар деле дээрлик жок. Азыр күндүз саат 3 эми болду. Негизги видеолорубуздун бардыгын тең тартып өттүк. Сиздер көнүп калган баягы форматта көрүп аткан видеолорду. Ошол тез интернет аламына жайып максатында ушундай
азыр кайтуудабыз базардан. Бардыңыздарга ушундай биздин видеолорубузду көрүүнү сунуштаймын. Үйдө отуруп алып эле жылуу жерде мына базарда сиз кызыгып аткан унаалар канча сомдон кандай абалда болуп атканын көрүп алсаңыздар болот. Бизге болсо сиздерден бир гана ушул видеолорубузга лайк басып коюу, комментарий жазып коюу, каналга жазыл десеңер жазылып коюу зарыл. Бардыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Эмдиги чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.